Программабызды улантабыз, урматтуу туугандар, бизде коногубуз бар. Алгачкы коногубуз менен кубанычтуу түрдө сиздер менен тааныштырабыз. Бизде бүгүн футбол лигасынын менеджери Каныбек Кадышев конокто. Саламатсызбы? Каныбек, кандайсыз? Кош келипсиз. Малай жакшыбы? Жакшы, Ден соолук жакшыбы? Жакшы, рахмат. Кандай футболдо кандай жаңылыктар? Буюрса ошол көп жакшы сүйүүчүлөр бар. Буюрса ошол дем алыш күнү 18-сентябрь саат 18:00-дө Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо буюрса биздин Кыргызстан кубогунун финалы өткөрүлөт. Ал оюнда катышат? Оштун Алай командасы менен Бишкектин Дордой командалары катышат. Ушул жакынкы жылдардагы эң мындай күчтүү командалар катышат деп айтам. Командаларды кантип тандадыңыздар? Ошол эки команда негизи кубоктун форматы боюнча бүт ушул Кыргызстандын башка областтарынан топ лиганын эле командалары эмес, биринчи лиганын, экинчи лиганын командалары да катышат да. Катышканга мүмкүнчүлүгү бар. Ошол бүт командалар бири-бири менен 32ден бир финалдан баштап ушу бири-бири менен ойноп, финалга чейин ушул эң күчтүүлөрү калат деген деп айтсам болот да. Ошондой болуп бири-бири менен ойноп чыгышып, баары анын финалда ушул эң күчтүү команда болуп быйыл кубокта ушул Алай менен Дордой болуп чыкты да. Демек, утканы биринчи орун, утулганы экинчи орун болуп. Биринчи, экинчи орун экен ат салышат экен буюрса. Биринчи орунга эмне болот? Биринчи орунга биз быйыл деген ушундай сөзсүз медальдар жана кубок берилет. Андан тышкары биздин спонсорлордон дагы жакшы белектер бар. Жана андан тышкары биз быйыл ушундай айтып койсом болот, клуб футбол боюнча биринчи жолу билет сатып жатабыз да. Анткени мурун улуттук курама команданын оюндарына эле билет сатылчу. Быйыл биз ушундай жаңылык киргизип жатабыз. Ушундай билеттерди сатып. Анан деген 100 сомдон болот. Бардык билеттердин баары 100 сом болот. Анан биздин ушул уюштуруу комитети чечишкен ушундай сатылган билеттердин 50% ошол чогулган акчасы жеңген командага белек катары берилет деп. Ошундай чоң жакшы жаңылык экен. Бизде бул жыл сайын бекер эле болчу эмес беле. Барып бекер эле көрчүбүз. Демек 100 сом, анын 50% уткан командага берилет экен. Бул дагы өзүнчө бир стимул берет болуш керек, жана мындай кызыктыруучу сыйлыктар. Билет сатылганда да тартип дагы жакшы сакталса керек ошол жагынан. Жакшы сакталып, бүт коопсуздук жагынан баары жакшы кырылат да. Саат канчада болот болду экен? Саат 18:00-дө болот. Бир билетти көрсөтүп койсоңуз. Ооба. Таттуу уктабай чыгат. Футбол дегенде аябай ичкен ашын жерге коет. Азаматчы ушундай биздин билеттерди биз футболчулар ойнотобуз, көрүүчүлөргө. Сиздер үчүн бул урматтуу теле көрүүчүлөр, ошондуктан келиңиздер, чамдаңыздар. Буюрса бардык маалыматты биздин Facebook'та таңкы 5-баракчасынан таанышсаңыздар болот бардык маалымат менен. Ооба, андыктан бардыңыздар, катышыңыздар, Facebook'тан дос болуңуздар, ошол жака шарты да жазылат. Анан кийин кантип ойнотобуз, кандай ойнойсуздар, ошол жөнүндө айтабыз. А бул жакта бир жакшынакай медаль турат. Ошону да көрсөтүп койсоңуз. Ошону Ниязга тагып койсоңуз. Бул медаль болсо экинчи орун финалист деп айтып койсок болот. Ошол экинчи орун ээлеген финалда жеңилип калган командага тагылат. Бул үргүлөрдү алып келиптирсиз, бул болсо деген биринчи орунду ээлеп, ура, мен биринчи орун, Нияз деп. Командага медальдар берилет. 40 жаш уулу болот, ошон үчүн азабатсыз. Жакшы. Мынакей туугандар, момундай медальдар, биринчи жана экинчи орун, бул көк түстөгү экинчи орун, сары түстөгү биринчи орун. Ал эми биринчи орунга негизи дайыма ушул боосу кызылдан коючу эле да. Эмне үчүн сары кылып койдуңуздар? Негизи өзү деген алтынга окшош болуп, анан деген ушундай окшоштуруп түсү аябай жакшы болот экен. Кызылды карасак, бир аз деген желек дагы көп аябай кошулуп берет экен. Анан кызыл. Биякта болсо коозураак көрүнөт экен ошол. Жакшы. Ал эми ушу боосун ким тикти? Момундай Кыргыздын жакшынакай оюлары бар экен. Заказ кылганбыз. Ошол өзүбүздүн партнерлор бар, ошолор менен заказ кылып сүйлөшүп, ошол жасап беришкен. Медальды, ошол значоктордун баарын жасап. Сиз деген мынакей футболдун бардыгын көрүп атасыз. Жакында эле Кыргызстан Филиппин менен жана дагы Казакстан менен мелдешке чыкты. Негизи эле деңгээли кандай болот? Сиздин жеке оюңуз? Негизи ушул улуттук курама команда айтып койсом, ушул деген клубтар, командалар ушул улуттук курама команданын түбү болуп эсептелет. Ушул канчалык клубтар күчтүүрөөк болсо,
Құрама командадагы ошондой көбүрөөк кыйын ушундай бири-бири менен жакшы ойнай алган оюнчуларды чыгарат деген ушундай максат бар бизде. Сөзсүз улуттук құрама команда кандай күчтүүрөөк ойноп баштаса, биз дагы өзүбүздүн жасаган ишибиздин ушундай жемишин көрөбүз да. Негизи ФИФАнын жыйынтыгы боюнча биздики 108-орунга жылдырылды. Будан мурун 105-чи катарда эмес белем. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ал жөнүндө кайра айтып берсем, бул негизи FIFA рейтинги албетте бизге абдан ушундай керектүү нерсе. Анткени мисалы деген кайра эле клуб футбол боюнча айтсак, эмдиги жылкы АФК кубогунда биздин азыр деген мүмкүнчүлүгүбүз бар да, балким 2 команда Кубок АФКда катышат деп. Бирок ал деген ноябрдын FIFA жана АФК рейтингинен көрүнөт да. Ошондуктан биз ноябрда сөзсүз рейтингди жакшы кармаш керекпиз. Ишенич бар. Өзүңүз жөнүндө сурай кетсем, өзүңүзгө кайсы команда жагат? Өзүм негизи дүйнөлүк командалардан деле кичинекей кезимден Манчестер Юнайтед командасын колдоп келем. Бирок азыркы убакытта көп деле мындай клуб дүйнөлүк футболду карабайм да, анткени кыргыз футболун өнүктүргүм келип, биринчи кезекте ушул кыргыз футболун карайм. Бирок албетте эч кимди мындай тартып бирөөгө колдобойм да. Кыргыз футболунун лигасына ушу менеджер болуп келген экенсиз. Канча жылдан бери келдиңиз? Эмне үчүн ушул жакка келдиңиз? Бул жерде иштеп жатканым 9 ай болду. Ушул жылдын 1-айында келгем. Негизи өзүм ушул деген дүйнөлүк футболду көрүп, кандай өнүгүп жатканын, кандай деңгээлде болуп атканын көрүп, биздин кыргыз футболу менен салыштырып, бир топ айырмасы бар экенин көрчүмүн да. Анан мен өзүмдүн көп ушундай деген максаттарым, өзүмдүн койгон ойлорум бар болчу да. Ошолорду деген ушундай жашоого келтирип, ушу балким биздин кыргыз футболуна киргизип, балким жакшыртуулар болот деп ишенгем да. Ошол ойлор менен бияка аракет кылып келгем да иштеп. Азыр буюрса ошол көп мүмкүнчүлүктөр бар экенин көрүп атам. Алдыда көп койгон максаттар, иштер бар экенин көрүп атам. Ошондуктан буюрса биз баарыбыз ушу командабыз менен биригип баардык аракеттерибизди кылабыз. Ушул клуб футболу жана улуттук курама командалар футболу негизи күчтүү болсун деп. Демек, өзүңүздүн жумушуңузду аябай жакшы көрөсүз, жана дагы биздин Кыргызстан футбол өнүгүүсүнө аябай жакшы салымыңызды кошконго ардайым даярсыз, баарына даярсыз. Азаматсыз, сизде мекендештерибиз көп болсун. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ийгиликтин үстүндө жүрүңүздөр. Биздин рейтингибиз эми алдыңкы саптарга чыксын, ошону каалайбыз. Келип бергениңизге рахмат. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз.